Стиль бул идеалдык мазмундун бирдиктүүлүгү менен шартталган образдык системанын көркөм чагылдырган каражаты. Стиль доордун экономикасын жана мезгилин, маданиятын чагылдырат. Стиль тарыхый чоң мезгилге туура келет жана искусствонун бардык тармактарын — архитектура, живопись, скульптура, музыка, адабият жана декоративдүү колдонмо искусствону өзүнө камтып келет. Стиль бүтүндөй бир элдин турмушуна болуп өтүүчү белгилүү бир тарыхый процесстин натыйжасында да келип чыгат. Искусствонун тарыхчылары калыптанып калган стилдик категорияны пайдаланышат. Ошондуктан искусствонун эволюциясы тарыхый мезгилге ылайык. Алардын ичинен төмөнкүлөр кеңири таралган. Грек стили биздин заманга чейин 7-кылымда өстөмдүк кылган. Кездеме адамдын дене боюн толугу менен жапкан. Кездеме ийинден ылдый төгүлүп турган. Кийимде канчалык кездеме көп болгонуна карап даражасын билишкен. Роман стили Европада 10-12-кылымда өстөмдүк кылган. Бул искусство феодалдык диний идеологиянын таасири астында пайда болгон. Феодалдык бытырындыны жана күч-кубатсыз шаарларды чагылдырат. Кийимдер катуу, түз формада болгон. Готика стили 11-13-кылымда пайда болгон. Шаарлардын дүркүрөп өсүшү мамлекеттин жүзүн өзгөрткөн. Бирок чиркөөнүн көк тиреген шуштугу архитектурасы менен баарына таасир болгон. Бул убакта костюмда кубуш келген. Узун кийимдер, төбөсү шуштугуй, конус түрүндө баш кийимдер өстөмдүк кылган. Ушул мезгилде эркектер менен аялдардын кийиминде айырмачылык пайда болгон. Чыпыйган лифтер, салынма жең, кыйык юбкалар болгон. Кайра жаралуу стили 14-16-кылымда өкүм сүргөн. Орто кылымдарда кардылукту чагылдырган кийимдердин ордуна чыгармачыл, баатыр адамдын образы чагылдырылат. Соода-саттык өнүгүп, адамдардын дене боюнун сулуулугу ачылат. Кийимдер баржадан, бархаттан, атластан тигилип, мехтер менен коздолот. Аялдардын кийими мойну, жеңи ачык тигиле башталат. Барокко стили 16-18-кылымда пайда болгон. Бул убакта кереметтүү ансамбльдар түзүлөт. Алар архитектура, живопись, скульптура, театр, музыка бир бүтүнгө айланышып, бир идеяны түзөт. Бул идея дүйнөнүн күчтүүлөрү кудай болгон, бийликти даңазалоо, кийимдер эффекттүү тигиштер, кара плащтар, чоң ак жакалар, париктер жогору абройлукту жана улуу урматтуулукту билдирет. Рококко стили 18-кылымда Франциядагы орто кызматындагы коомчулуктун таасиринде пайда болгон. Бөлмөлөр күзгүлөр менен толкутуп жасалган. Көк деңиздин термелүүсүн элестетет. Дубалдарга ар кыл пейзаждык сүрөттөр тартылган. Кийимдеги кооздук тигиштер өтө кооздолуп тигилген. Аябай кенен жайылган юбкасы киттин мурдунан жасалган каркастар менен тигилген. Эркектер чыпайта тигилген кыска панталон, бантиги бар жипек байпак кийишкен. Ампир стили 1789-1794 жылы улуу Француз революциясында пайда болот. Стилдин негизги белгиси жөнөкөйлөштүрүү. Көйнөктөр корсеттен бошотулуп, жумшак, колдору, мойнулары ачык тигилет. 20-кылымдын башы ар-нуво стили. Бекем функциялдуулук, жөнөкөйлүк, форманы жана кездемени тандап алуу эркин болот. Жаңы эркин кийим пайда болот. 20-кылымда костюмдун калыптануусунда өнөр-жай өндүрүшү, илимдин техниканын өнүгүшү, космосту өздөштүрүү активдүү роль ойногон. Кийимде функциялуулук бааланган. Түз, узундугу ар кандай болгон, сырткы структурасы, рельефи, бычык сызыктары өзгөргөн.